10 күндөн кийин Кыргыз Республикасы эгемендүүлүккө ээ болгондугунун туура 29 жылдыгын белгилейт. Бирок өлкөбүз көз карандысыз мамлекет болуп калгандыгына бир кылымдай убакыт болуп калгандыгын эстен чыгарбашыбыз керек. Себеби 1927 жылы Кыргыз АССР түзүлүп, ошондон тарта республикабыз өз тагдырын өзү чечип келет. Мындай жетишкендик сөзсүз түрдө мекенчил жараткан жана өз мекенин сүйгөн атуулдардын аркасы менен жетишилген ийгилик деп айтууга, толук айтууга болот. Андай ер азаматтар Иссык-Кулской облусунан дагы суурулуп чыгышкан. Мына ошолордун бири Джети-Огуз районуна караштуу Джети-Огуз айылынан чыккан Данаке Иманов болгон. Данаке Иманов 1898 жылы Эсен-Аман азыркы Джети-Огуз айылында жарык дүйнөгө келген. Ал жаштайынан зирек болуп, билимге умтулуусунун аркасы менен алгач Каракол шаарындагы медресе, андан кийин русско-туземной мектебинен билим алат. Ал жактан тамга таанып, араб, орус, татар жана өзбек тилдерин өздөштүргөн. 1916 жылдагы көтөрүлүштө Түмөн эли менен бирге Кытайга качат. Бирок көп өтпөй 1917 жылдагы октябрь революциясынан соң Совет бийлигинин орношу менен 1918 жылы кайра мекенине кайтып келип, коммунист партиясынын катарына кошулат. Өзү жаш болгонуна карабай, Кытайдагы жердештерин өз жерине кайтарууга көмөктөшүп, аны менен бирге Совет бийлигин Кыргыз жергесинде орнотууга бар аракетин жумшаган. Кытайга өркүнгө кеткенде дагы өркүндө жүргөн бир 20 чакты үй бүлөнү өзүнүн кирешеси менен, өзүнүн жолу менен ошо кайра кыргыздарга алып келген да. Ошол жерде мекенине кайтарып келген. Ошол жерде жүргөн, Кытайда жүргөн кыргыз элине дагы чоң салымын кошкон киши болгон. 1919-20 жылдары Данаке Иманов Кызыл армиянын катарында кызмат өтөп, ошол кезде Совет бийлигине каршы чыккан басмачылар менен күрөшүүгө катышат. Кийин партиялык иштерге тартылып, 1925 жылы Москва шаарындагы Чыгыш эмгекчилеринин коммунисттик университетине окууга жөнөтүлөт. Ал жактан билим алып келген соң жаш коммунист Кыргыз АССРнын билим берүү башкармалыгынын жана башкы саясий агартуучулук кызматынын төрагалыгына дайындалат. Аталган кызматты аркалап жатып, кыргыз алфавитин араб арабинен латынчага которууга катышкан. Кийин кыргыздар тууралуу тартылган алгачкы кинотасма «Крытый фургон» фильминин башкы кеңешчиси болот. Өзбек искусство таануучусу Абул Хасымов Ханжора деген 1965 жылы өзбек киносунун жаралышы жөнүндө аттуу чыгармасын жазып чыккандагы, ал жерде кыргыз элинин карапайым турмушун көргөзгөн да. Бул Саябан араба деп аталган кино болгон. Ушул кинонун тартылышына Данаке Иманов чоң салымын кошкон. Бул жерде башкы каарманы болуп Айжамалдын ролуна Айша Түмөнбаеваны тартууга аракет кылганда. Агартуучулук менен алектенген Данаке Иманов кыргыз коомчулугундагы сабатсыздыкты жоюуга аракеттенип, айыл кыштактарда мектеп куруу демилгесинде көтөрүп чыккандардын катарында болгон. Джети-Огуз айылында стандарттуу мектеп салдыруу үчүн ишиндеги элдик демилгенин башкы уюштуруучусу ушу Данаке Иманов болгон. Анын түздөн-түз жетекчилиги астында курулган мектеп 1925-26 окуу жылдарында жаштар мектеби, андан кийин колхоз жаштар мектеби деп аталган. Кыргыз Мамлекеттүүлүгүнүн түптөөчүлөрүнүн сап башында турган Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Төрөкул Айтматовдор менен үзөңгүлөш болгон Данаке Иманов 1937 жылы 16 августта ак жеринен караланып, сталиндик репрессиянын курмандыгына айланган. Ал 1938 жылы 5 ноябрда НКВДнын үчилтигинин чечими менен атылып кетет. Бирок кийин 1956 жылы Данаке Имановдун күнөөсүз экендиги далилденип толугу менен акталган. Бүгүнкү күндө Данаке Имановдун аты Джети-Огуз айылындагы өзү түптөп кеткен мектепке берилип, айылдагы көчөлөрдүн бирине ыйгарылган. Кыргыздарда эл эмгектен эскерсин деген накыл кеп бар. Мына ушул сөздү утурлай Кыргыз Мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүүсүнө зор салымын кошкон Данаке Имановдун ак эмгеги дагы эми журт эсинде болот деген ишеничтебиз. Адилет Иманов, Алтынбек Исаев, Иссык-Кульской жаңылыктары.